Assalamu alaikum dostlar. Балыкчынын 30 жыл мурунку балыкчыны көргөзөйүн силергечи. Потому что балыкчыда гостиница салып атыптыр, ошондой гостиница салынса прям жээктин жаныначы 200 метрге жээкке жетпей гостиница салынып, парковка салынып, гостиницанын парковкасы бесплатный болуш керек. Бесплатный деп коебу, эмне деп коет. Деп обязательно жолдун жээгинде жол болуш керек. Мындайчы пляжды мынакей көрүнөт, пляж. Мындай жол болуш керек, машина свободно жүргөнгө. И обязательно платный парковка болуш керек. Платный парковка болсо анда порядок болбойт да. Бүт баары эле машинанын баарын тышташып, анан мусор тышташып. А платный парковканын акчасы мондай озеленение кылып, мындай водопровод коюп, суу коюп көрүнөбү? Тиги балыкчыда азыр бир водопровод жок. Нарынга барсаң дагы бүт водопроводдун баарын талкалашыптыр. Мындай любой жерде водопровод болуш керек. Суу ичкенге, бут жууганга, кол жууганга, бет жууганга. Ондай благоустроенный болуш керек. Берекчи. Азыр жасап атпайбы балдарчы, мальчикалар. Мынтип ойлоп көрсөңөр, Ысык көлдө 3 эле сезонда. Тиги эле июнь, июньдун 20-сынан башталабы сезон. Июньдөн баштап августтун 20-сына чейинби? 23-үнө чейин. Анткени менин школа башталат да. Туурабы, окуп өтүш керек, балдарга кийим алып бериш керек. Тиги даярданыш керек, анан тапкан акчаны сразу кредитке возвращать этиш керек. Анан сентябрда, октябрда той жасаш керек. Туурабы, акчанын баарын уротуш керек да. Ал тиги долговременный эмеге салганга болбойт да. Тиги эмне деп коет, инвестициягачы сразу жасаш керек бүт баарынчы. Коротупчу мынакей, анан ушу көлдү жасап койсоңор, мондай 12 ай сезон болот да. Любой время тиги суббота, воскресеньеде элдер чыгып, мынтип машиналар менен келип, парковкага коюп, анан чыгып алышып балык кармашат, мынакей гулять этишет, эс алышат, потому что чынында эле азыр Кыргызстанда иштеген киши аябай эле кыйналат. Анан ойлонуш керек кичинечи, тиги ден соолуктучу. Өкмөттө ойлонуш керек, потому что монтип здоровый болсо бул көп иштейт, көп налог төлөйт, туурабы? Көп акча коротот, көп акча табат деген сөз да. Анда өкмөт дагы процессат этет, өлкө да процессат этет. Көрүнөбү? Тиякта өрдөктөр келиптир, учуп барчу. Сибирге учуп барчу. Сибир жылып калды да. Бүт баары ден соолукту ойлошуп. Балык кармап аткандар эмне жөн эле балык кармап атат, курсак ачты десеңер, жок. Булар деген хобби деп коет, эс алып атышат балык кармапчы. Моральный, тиги психологический эс алып атышат да, туурабы? Физкультура жасап, балдар ойноп, мондо болуш керек да. Мен тиги азыр акылмандар жазат, койчу үйрөтпөчү, акыл үйрөтпө, анан тигинтип үйрөтпө, мынтип үйрөтпө депчи. Үйрөткөн жокмун, примерно ушундай болсо деп үмүттөнүп атам да менчи. Ушундай болсо кандай жакшы болот эле депчи. Биз деле буларга японецтерден эмне кем бар дейм да. Биз деле ушинтип жашай алабыз да. Булар тиги балык кармаган астына зарядка жасап аткан тура, растяжка. Ладно, давайте едем дальше.